Мекен таануу сабагы 2-класс. Сабактын темасы байлык, экономика деген эмне? Сабактын максаты экономика деген сөздүн түшүндүрмөсү менен тааныша аласыңар. Экономикалык чарбалар, соода сатык жөнүндө маалымат аласыңар. Мекенин сүйүүгө, ак кызмат көрсөтүүгө тарбияланасыңар. Балдар, биз теманы баштаардан мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Кыргыз акчалары жана маркалары деген теманы өткөнбүз. Сенин өлкөңдүн акчасы кандай аталат? Акча эмне үчүн керек? Акчада кандай кишилердин сүрөтү тартылган? Канча сомдуктарды билесиңер? Кана аттарын айтып бергилечи. Ар бир өлкөнүн акчасы жана маркасы сыяктуу белгилери бар. Ал белгилерди символ деп айтышат. Ал маркаларда элдин белгилүү азаматтары жана жаратылыш байлыктары тартылат. Кыргызстандын башка өлкөлөрдүкү сыяктуу акчасы да бар. Ал сом деп аталат. Акча кунун валюта деп атап коюшат. Кагаз акча банкнота деп аталат. Металлдан тыйындар жасалган. Банкноталарда жана тыйындарда өлкөбүздүн белгилүү адамдарынын сүрөттөрү тартылган. Мурункулар алтын, күмүш, жезден куюлган сөлкө байларды, андан кийин тегерек тыйындарды акча ордуна колдонуп келишкен. Кийинчерээк биринчилерден болуп Кытайда азыркыдай кагаз акча пайда болгон. Мына балдар, акчанын тарыхы ошентип пайда болгон экен. Эми Кыргызстандын маркаларында кимдин сүрөттөрү бар, балдар? Туура, Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү бар, Манас атабыздын сүрөтү бар экен. Мына балдар, биз өтүлгөн теманы толугу менен кайталап, эсибизге салып алдык. Эми жаңы темага кайрылаардан мурун мен силерге суроо берип кайрылгым келип турат. Байлык деген сөздү кандайча түшүнөсүңөр? Сен туулуп өскөн жериңдин байлыгы жакшыбы же жаманбы? Кантип жакшырса болот деп ойлойсуң? Кана оюңарды айтып көргүлөчү. Биз балдар радио, телеберүүдөн экономика деген сөздү көп эле угасыңар. Өлкөнүн экономикасы жакшы делсе, анда жашаган элдин турмушу жакшы деп түшүнгүлө. Анткени экономика бул айыл чарбанын, өнөр жайынын, курулуштун, транспорттун, соода чарбаларынын байлыгы дегенди түшүндүрөт. Ушул чарбалардын байлыгы дагы ар түрдүү болот. Бул экономика бир нече бөлүктөргө бөлүнөт экен, балдар. Биринчи, ар бир адамдын экономикасы, үй бүлөнүн экономикасы жана башка сыяктуу. Эми балдар, силер ойлонгулачы, экономиканы силер күнүмдүк турмушуңарда колдоносуңарбы? Ооба, колдоносуңар. Анткени силерге мисал үчүн ата-энеңер акча берди дейли. Аны силер жумшаш үчүн биринчи эмне кылсам деп ойлоносуңар. Өзүңөргө дүкөнгө барып жей турган бир нерсе алсам деген ой келет, а бирок силер ал акчадан дагы өзүңөргө жол акы ашырып калышыңар керек. Ошондуктан силер акчаңарды үнөмдөп, жол акыдан арткан акчаны гана жумшайсыңар. Мына балдар, бул дагы экономика экен. Ал эмес үй бүлөдө деле ата-энеңер өзүнүн экономикасына карап, андан арткан акчаны эсептеп туруп жумшайт экен, балдар. Демек, бул экономика ар бир адамдын күнүмдүк турмушунда колдонулат экен. Ар бир чарбадан дагы ата-эне, чоң энелерге берилүүчү пенсия айлыгы үчүн салык акча чогултулат. Ал чогултулган салык акчадан ата-энелер пенсия алып иштетишет экен. Силер ушул сүрөттөгү чарбалар жөнүндө аңгеме түзгүлө. Бул сүрөттө ар түрдүү чарбалардын сүрөттөрү бар. Ошол чарбалар биздин Кыргызстаныбызга кандай экономикасын көтөргөнгө жардам берет? Ал жөнүндө ойлонгула. Соода сатык деген эмне? Керектүү нерселер дүкөндө, базарда, өз өлкөбүздөн өндүрүлгөн жана башка жактардан алып келинген буюмдар, тамак-аштар сатылат. Сен соода борборлорун билесиңби? Сен жашаган жерде кандай соода борборлору бар? Сүрөт боюнча көргөзмөдөгү витринадагы товарлар жөнүндө айтып бергиле. Өлкөнүн экономикасын көтөрүш үчүн силер дагы эмгектенгиле. Себеби силер азыртан жакшы билим алып,
Билимиңерди мындан дагы тереңдетсеңер, эртеңки келечек силердин колуңарда. Андыктан силер азыртан билим алып, өлкөбүздүн экономикасын көтөргөнгө ар бириңер өз салымыңарды кошушуңар керек.